Бул нерсе сизге көмүр менен болгон азаптан түбөлүккө кутулууга жардам берет. Көмүр канчалык аз болсо, биз баарыбыз дем алган абада улуу түтүн ошончолук аз болот. Бул жылуулук насосу. Бул эмес албетте. Мына бул насос. Ал көмүр менен жылытууга караганда бир кыйла арзан. Келгиле, аянтты 100 чарчы метр болгон үйдү сезон учурунда көмүр жана жылуулук насосу менен жылытуу үчүн канча каражат кетерин салыштырып көрөлү. Жылытуу сезонунда көмүр менен отунду сатып алуу жана жеткирүү үчүн 33 000 сомго жакын каражат сарпталышы мүмкүн. Ошол эле учурда көмүр от казанын дайыма толтуруп туруу, андан кийин күлүн тазалоо талап кылынат. Көмүрдүн түтүнү чаң жана ыш пайда кылат. Ал эми PM2,5 майда бөлүкчөлөрү болсо, өлүмгө алып келүүчү оорулардын коркунучун жогорулатат. Жылуулук насосу менен жылытуу сезон учурунда 4 эсе аз. Күнүнө 12 саат тынымсыз иштөөдө болжол менен 8 000 сом кетет. Аны смартфон аркылуу башкарууга болот. Бир жолу күйгүзөсүз, бүттү. Буга кошумча жылуулук насосу үйдө жылытуу менен катар жыл бою ысык суу менен да камсыз кылат. Жылуулук насосу кандай иштейт? Бул экологиялык таза система. Ал жылуулукту абадан, жерден же суудан алат. Күйүүчү майды өрттөбөй, түтүн жана уулуу газдарсыз үйдү жылытып берет. Толугу менен экологиялык ыкма. Мындан тышкары катуу суукта -30 градуска чейин иштей алат. Ал эми электр жарыгы өчүп калганда генератор аркылуу да иштетүүгө болот. Жылуулук насосунун баасы анын кубаттуулугунан көз каранды. Мисалы, аянтты 100 чарчы метр болгон үй үчүн баасы орто эсеп менен 2,5 миңден 4,5 миң АКШ долларына чейин болот. Учурда Финансы министрлиги жылуулук насосторун орнотуу үчүн үй бүлөлөргө 5 жылдык мөөнөткө жылдык үстөк пайызы 8% болгон жеңилдетилген насыяларды берүүдө. Жеңилдетилген насыяларды Айыл банк, Элдик банк жана Бакай банк аркылуу алса болот. Кененирээк билүү үчүн төмөндө байланыш маалымат көрсөтүлгөн.